Ал ортодо Орусиядан качкан акчанын агымы көбөйдү. Айрыкча офшордук аралдарга которулган акчалардын көлөмү өсүп жатат. Boston Consulting Group аналитикалык уюмунун божомолдорунда жакынкы 4 жылда Орусиядан офшорго которулган акчанын көлөмү жылына 10,2% өсүп олтуруп 3,5 триллион долларга жетет. Акча өзүнө тынч жана кирешелүү аймакты тандайт, андыктан саясий жана экономикалык жактан туруксуз мамлекеттерден офшорго акча көп которулат. Офшордук банктарда жалпысынан 21 триллион акча сакталат. Офшордук зоналардын ичинен Кипрга эң көп каражат которулат жана кепилдүү аймак болуп саналат. Офшордук аймактарда салыктык төлөм эң аз жана бухгалтерия жүргүзүү дагы жөнөкөй. Компания ээлеринин же банк кардарларынын аты жөнү ачыкталбайт. Офшор бул бир өлкөнүн аймагында өзгөчө салыктык жана каттоодогу жеңилдиктер түзүлгөн финансылык борбор. Аны салыктык бейиш, салыктан калканч деп да аташат. Көбүнчө өз өлкөсүндө салыктан качкан же арам акчаларды сактоо үчүн офшордук зоналар колдонулат. Офшордук компаниялардагы активдери жана банктардагы акчасы боюнча Кытай лидер. Бул мамлекеттерден биринчи жолу 1970 жылдан офшордук зоналарга акча которула баштап, 2010 жылдары ал сумма 1,2 триллион долларга жеткен. Бирок дүйнөлүк бизнес аналитиктер Орусия азыркы акча агызуу темпи менен Кытайды кууп жетерин айтышууда. 1990 жылдан 2010 жылга чейин Орусиядан офшордук аралдарга 798 миллиард доллар түшкөн. Бул орто эсеп менен жылына 40 миллиард доллар Орусиянын казынасына бир тыйын төлөнбөй жанда өтүп кеткендигин маалымдайт. Орусиядан кийин Бразилия, Кувейт, КМШ өлкөлөрүнүн жалпысынан офшордук зонага 1 триллион 194 миллиард которулган. Мында Украина 166,8, Казакстандан 138,2 миллиард доллар. Кыргызстандын офшордук зонадагы үлүшү эң аз 1993-2010 жылдар ортосунда 0,9 миллиард доллар. Негизинен Кыргызстанда офшордук зоналарга акча которуу 2010 жылы Азия Универсал банк жана Альфа Телеком компаниясынын аты менен кошо белгилүү болду. 2010 жылы инкылаптан кийин Кыргызстандан офшордук зонага 1,5 миллиард доллар которулгандыгы айтылат. Ал эми 2005 жылы биринчи президенттин үй бүлөсү тарабынан божомолдуу түрдө 2 миллиард доллар офшордук компанияларга салынган. Иликтөө журналистикасынын эл аралык консорциуму офшордук аймактарда катталган компаниялардын тизмесин ачыктап, ал тизмеде 2 кыргыз жарандарынын аты аталган. Акыркы учурда Кыргызстанда иш жүргүзгөн кээ бир компаниялардын дагы офшордук зоналарга катталгандыгы маалымдалууда.